Аллах разы болсын. Намазды касыр кылып окуганда бешим менен асырды бириктирип окуп коюш туурабы? Жана шамга куптанды кошуп окуу. Ооба, бул эми негизги ислам дининдеги алымдардын ортосунда талаш маселе, бирок туурасы аллаху алам. Сапарда жүргөн кезде, сапар деген эми бул баягы 80 километр жанынан өйдө башталат. Мисалы бир адам бир жерге сапар кылам деп көздөгөн болсо, ошону карап көрөбүз. Бара турган жери 80 километр жанынан көп болгон болсо, ошо шаардан узап чыккандан кийин, жашаган жеринен узап чыккандан кийин мусафирдин катарына кирет. Анан жолдо катар ошо жерге жеткиче жана ошондой эле ошо жерге жеткенден кийин 4 күнгө жетпеген убакыт тура турган болсо, анда мусафирдин өкүмүн алат. Анан ошентип эки намазды бириктирип окуса болот. Бешим менен дигерди жана шам менен куптанды. Мындай хадистер келген, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын, ошо Бухари, Муслимде келген, Ибн Умар, Анас ибн Малик жана башка сахабалардан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай окуганын алар кабар беришкен. Ошондуктан ислам алымдарынын ой пикирлеринин туурасы ушул. Аллаху алам.